Менин атам ошол кезде сельсоветтин башкармасы болуп туруп, башчысы болуп туруп, менин эсимде бар. Бир күнү келип апама Жумакан, сен үйүңдө оокаттың баарын чогулт. Туш ийсиң барбы, шырдагың барбы, килемиң барбы, ийиш аяң барбы, эмне болуп кетти аким ал деди. Элдин алдын тип кете баштады. Мен тете бышыкчылык 9 тарапта бышыкчылык бар экен, ошо таанышым бар. Ошол жака барып буудай алып келбесем, элди сактап калбасам. Анан апам унчукпай эле күлүп туруп баарын салып берди арабага. Анан бир жумадан кийин буудай алып келип, ошондо анан мага да бир неме берип койду, көмөй, бир идиш. Ушуну бирден элге таратасыңар деп буудай тараттык. Ошондо элдин ачкачылыгын кара, баягы чийки буудайды оозуна салып жей кишилер көрдүк. Ошентип, ошо атам бир топ элди ачкачтыктан сактап калган. Болбосо мындай кылышчу, бир айылдын башына ортосуна чоң казан алып келип, жарма бышырышчу да ошону мындай ошону таратып беришчү. Анан үчүнчү биздин нактыланын ушу элдин сакталып калышынын негизги себеби бизди таруу сактап калды. Таруу деген ал кезде бар жерде тарууну айдачу. Өздөрүнүн огородуна айдап, анан чымчыктан сактап келип, тарууну кечинде күзүндө чаап алып, ошону бозо жасап, бозо деген бул өзү ичкилик эмес, тамак экен да, абдан күч берет экен да. Ошол таруунун жардамы менен, буудай ас болчу, жардамы менен элдин баарын сактап калган.